Эмесе урматтуу бир туугандар, барыңыздар бизди карай назар салып, көңүл буруп, биз менен чогуу болуңуздар. Жолдо жүргөндөрдүн сапары байсалдуу болсун дейли, тамактанып аткандардын тамагы таттуу болсун дейли, иштеп аткан жана окуп аткандардын иштерине, окууларына албан ийгиликтерди каалайлы. Эми жараткан Кудайым бизге түз эфирди насип этсин, жана көңүлдүү эфирди насип этсин деп турам. Эмесе ысыкта ысык чай ичкен кандай экен? Сонун экен. Чындыгында мен апам айтып калат эле, ысыкта муздак ичпегиле, тескерисинче ысык чай иче турган болсоң, сен ысыбай каласың деген, жана ачууну ачуу басат дегендей эле экен. Мен таандым. Ошондой болот экен. Эмесе ысык чайдан ичип олтуралы. Кандайсың анан, Ильяс? Сагындырып, каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң, эмне жаңылыктар болуп атат, ар бир айдын алтысын качан баштайбыз? Кудай буйрса, бул ар бир айдын алтысын өзүңүздүн деле кабарыңыз бар. Августтун 6-сынан Кудай буйрса башталган турат. Мен өзүм жүргөн жагым айта турган болсом, быйыл 2 айга эс алуу жарыялангандан кийин үйдө жаттым, бала чакамы тойгузуп деген. Кичинекей эле жерге жатсаң керек сен деле, мага окшоп. Өзүм кичине болгондон бирок келим кенен да, кенен жерде тоголоп жатам, мен бир үйдө ээлеп жатам. Жакшы. Бирок мен сени буга чейин өзүмө окшоштурган эмесмин, мен эми арыктыгың жа окшоштургам, бирок өткөндө экөөбүздүн түшкөн сүрөтүбүздү көрүп, мен жүзүбүздү да окшоштурдум да. Кадимкидейчи, балким бизди көрүп аткандар болсо, эми бул жерде студиянын ичинде көрүп аткан жигиттер, кыздарыбыз бар. Окшошпу экенбиз? Ал эми биздин Instagram баракчадан көрүп аткандар болсо дагы көрсөңүздөр болот. Чын эле окшош экенбиз. Эми жараткан Кудайым өзү кошуп коюптур. Ага, ини болбосо аке, үкө болуп жүрө берели. Кудайым ушул күндөрдү насип этсин. Мен сени жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм. Жаман сөз айткан эмесмин. Көп жакшылыктарды кылгансың, ал жакшылыктарыңды бир күнү көзүңөн чыгарам. Анын эч бир кыйынчылыгы жок дегендей. Эми жерлерде деле ошондой болуп калат. Гастролдордо жүргөндө, мисалы үчүн, концерт бүткөндөн кийин көпчүлүк көрөрмандар сүрөткө түшөм, эстеликке сүрөткө түшөм деп келет го. Анан болсундардын аттарын айтып эле чакырат. Ке боке, мен менен сүрөткө түшүп кой, ке Каныбек мен менен сүрөткө түшүп кой дейт да. Мага келгенде, кел Жакут сен менен деле сүрөткө түшүп койлу дейт да. Жакшы экен анысы, бирок менин көңүлүм көтөрүп койдуңбу билбейм, мен деле концерт коюп жүрүм, мен менен эч ким сүрөткө түшпөй атат. Көп жерлерде ошондой. Жалал Абадта акыркы концертибизде Жалал Абадта көбүнчө ушундай болду да. Бир чоң эле апабыз Жакут менен деле сүрөткө түшүп коюн, айланайын деди эле. Мен көпкө чейин издедим дейчи, мен өзүм Каяктан келип калды. Кана деп. Жакшы, Ильяс, биздин 5 тапан деген куудулар тобунун дагы бир тапаны. Булар мен силердин 5 тапандын ынтымагына аябай мактанып, сүйүнүп келем, жана үлгү болуп келесиңер башка командаларга, башка жааматтарга, башка чөйрөлөргө. 5 тапан куудулар тобу түзүлгөнүнө канча жыл болду билесиңби? 18 жылдын 100 болуп калды. 18 жылдын 100 болуп калды. Мен силерге таң калам. Силер эрте чыккансыңарбы же мен кеч чыкканбы? Мен кеч чыгыптырмын да. Мен окууну бүткөндөн кийин 2000-жылы сахнага чыккам да. Ошондо силер деле ошол жылы чыгып атасыңар да. Ошол жылы 17 жыл болуп калат. 18. Неге мага атаандаштыңарбы? Эмне болду? Эмнеге андай чыгып калдыңар деп. Тамаша, 18 жыл болуптур 5 тапанга. Ошол 18 жылдан бери чогуу жүрөсүңөр да. Ара чородо силердин устаздтарыңар болуп калды, улумум болуп калды. Ушул Рахман Разыковдун эле силерден мурунку командалары 5-лик. Мына ошо 5-лик 5 айры. 5-ликте Тынар менен дагы өзүнчө гастролдоп келдиңер. Каныбек Разыков экөөңөрчү. Ал жерде дагы мына YouTube'да көптөгөн интермедиаларыңар бар. Тынар Курбаналиев менен бирге ойногон. Анан мында да элдер ойлошот экен да. Мен буга өзүм эле жооп бергим келет. Бул 5 тапан бөлүнүп кеттиби, жарылып кеттиби депчи. Бул иш сапары. Анын үстүнө ким кайсыл жака чакырса, ал жака барууга милдеттүү. 5 жерде жүрө беребиз деген ниет жок. Керек болсо 5 жака тең тарап кызмат кылганга болот. Жетөө болгонуңарда жакшы болмок. Жетөө областка бирден жөнөткөнгө. Бирок жетөө делесиңер, акылды кошкондо, айтылып калганда ошо 5 тапанда айтылып калган, анан ошонун ичинде иштеп жүргөндөрдөн ошо жетөөгө барып калабыз да. Жетөөгө барып каласыңар, бирок дайыма экөөнү чыгарбай 5 чыгып жүрөсүңөр да, кезек менен. Жана футболчулар деле экенсиңер да. Замендик. Алга карай сапарыбызды узатабыз. Эмес урматтуугандар, биз болсо Күлкү Мүлкү программасы менен сиздердин кызматыңыздарда мен Жакут Сыдыков. Ал эми бүгүнкү күлкүлүү коногум болсо 5 тапандын дагы бир жигити биздин Ильяс Иманалиев конокко келип отурат. Эмесе Ильяс,
бир тамашаларга кезек берели эми. Күлкү болгондон кийин бир аз элге күлкү тартуулабасак болбостур. Бир бизде болсо кол чабуулар болот. Эгер күлдүрсөң ха деп күлүп турабыз каткырып. Бир хотя бы 130 кишини күлдүргүзүп турабыз бияка. Күлдүрө албасаң нидон унчукпай туруп калабыз. Деп музыка коебуз күлдүрө албай калсаң. Азыр тем более азыр спортсмендер чай уюштуруп келип сүйлөп бересиңер деле барып өзүнчө кулдуу болуп сүйлөнүп спортсмендер оңой менен күлбөйт экен, жаман нидовный болуп келип атат. Азырбы? Эми бияктан жолуң ачылып кетсин, буюрса. Колдон келишинче аракет кылабыз. Эмесе баштадык. Биздин эфирде биздин сиздердин назарыңыздарда Беш Тапандын дагы бир куудул жигити Ильяс Иманалиев. Рахмат. Өзү негизи жактыгы бул күлкү жашоодон эле алынат го. Жашоодон эле байкап жүрөбүз да. Ооба. Бирөөсү жаңы Нива машина алыптыр да. Нива машина алгандан эми аркасына Нива Тайга 4+4 деп жазып коет го. Үйүнө алып келип токтотуп коюптур дагы. Үйүнө кирип кетсе кошунасынын баласы бир аз шогураак экен да. Келиптир дагы Ниваны жана 4+4 деген мык менен жанына жаңы машинаны оюп жазып коюптур. Барабар 8 деп. Жазып койсо Ниванын ээси жини келип, ким жазды муну деп устага алып барып, краскалатып, жакшынакай кылып сырдатып, кайра дагы Нива 4X Нива деп жаздырып келип үйүнө коюп койсо, дагы барабар 8 деп жазып коюптур. Эми эмне кылам деп турдан, ушу баланын айтканын кылып койсом, чыйбай калат болуш керек деп, барып устага барып, заказ берип, 4+4 барабар 8 деп жакшынакай кылып жаздырып, краскалатып алып келип коюп койсо, түбүнө мык менен молодец деп жазып койгон имиш да. Жашоодо ушундай кезип турат экен. Эмесе алга карай дагы кеттик. Эми көбүнчө мен ушул башта айтып өтпөдүм го. Мас адамдын образын көп жаратканым үчүн мастар жөнүндө көп кызыктуу окуяларды издей берем да. Издешиң керек, анткени азыр көрүшүлөрүң дагы сени ошондон сени күтүп калды да. Кече темтең деп чыккан эле элдер жыгылып калды да. Сенчи? Анан бирөөсү народныйга камалып калыптыр. Народдун ичинде калып кетиптир, мас болуп уктап калып. Түн жарымда анан народдун администраторуна чалатмыш. Алло, народный качада ачылат десе, эртең менен саат 8де ачылат десе, рахмат дептир. Дагы 1 сааттан кийин түнү саат 3-4дө дагы чалып турду. Алло, да угуп атам, народныйдын администратору экенсиз. О, угуп атабыз. Народный качан ачылат айтып берип коюңузчу десе. Эртең менен саат 8де ачылат дебедикпи десе, рахмат дептир. Танк саат 4-те дагы чалып туруп, алло, да, народныйдын администратору, о, эмне болду десе. Народный канчада ачылат айтып коебузбу десе, эмне кылайын дедиң эле, эмне арак ала белең, же закуска ала белең, эмне кылайын дедиң эле десе. Просто ачылса чыгып кетейин дегем дейт имиш. Ичинде калып кетиптир да. Ичинде калып кетиптир. Жакшы экен. Эми бизде болсо сонун күлкүлөр тартууланып жатат. Назарыңыздарда болсо күлкү программасы. Биз болсо студиянын номерин сиздерге эскертип коелучу бир туугандар. 0312 68 06 07 адашып кеттим 6 экен. Мен могу саатыңызды көрүп, жанагыда бир келгенде улам саатыңызды карап жакшынакай экен деп кеттим эле. Ушу саат жөнүндө бир кызык окуя эсиме түшүп атат да. Бирөөсү досунун үйүнө конокко барса, дубалга молоток тийилип коюптур да. Таң калып калыптыр да. Молоток ийилип койгонсуң десе, молоток эмес, саат ал дептир. Сами, саат эмес, молоток турат го, саат деп атам ал дептир. Карасаң жакшылап, ал деген молоток турат. Саат деген мындай жебелери болот, анан 1 2 3 4 деген цифралары болот. Эчтекеси деле жок го. Саат эмес, молоток. Балка да? Балка десе. Саат. Саат деген кантта элесиң десе, азыр карап тур дептирдан барып тур, балканы алып туруп, дубалды тарак деп урса, кошунасы. Түнкү саат 12 болду, жатпайсыңарбы дейтмиш. Мына саат да. Көрсө саат экен. Жакшы, Ильяс, силер дагы аксыда ошондой орусча сүйлөйсүңөрбү молотокто? Молоток. Шаардан үйрөндүң буларды. Негизи өзүм мен жашоодо молотокто эле колдондум. Молотокто берип койду. Жакшы, анда молоток боло келсин. Бирөөсү аябай жумушка уктап калып кеч бара берет экен, шефи урушат экен. Эмнеге эле кеч келе бересиң, эртелек келсең болбойбу десе, чыдай албастан бул уктап калган деле, кечигип барган деле оору болсо керек деп врачка барып турду. Мен уктап калып атам. Ушу мага бир көрүп койбойсузбу, дары-пары берип койбойсузбу? Мен жумуштан кеч калып начальниктен сөз угуп атам десе, макул дептир дагы бир дарыны берип, ушуну ичип алсаңыз, эрте барасыз дептир.
келип дарын ичип алыптыр дагы эрте саат 6-да жумушка барса эч ким келбей экен, даже кожоюну деле келбей экен да. Кожоюн деле келбей экен, эрте келдим мынакей дептир да. Турса кожоюну кирип келсе эле, кожоюн көрдүңүзбү, бүгүн мен мынакей эрте келдим, саат 6-да келдим. Сен молодец, 6-да келипсиң, эрте келипсиң. А кече каякта жүрдүң дейтимиш. Жанагы эмеге окшош экен. 2 күн уктаптыр да. Кече каякта жүрдүм. Жакшы экен. Муну айтсаң мага да бир анекдот эске түшүп кетти. Биз телегеде тартып ойнодук эле. Кандай эле күйөөсү сага окшоп мас болуп келет үйүнө. Сага керектүү нерсе окшойт. Буларды дагы мындай теле кылып тарталы деп ойлоп атам. Себеп дегенде жакында буюрса бизде Марал радиобузда дагы телевидение ачылган. Азыр клиптер кетип, жана чакан программалар жүрүп атат. Анан ушу күлкү-мүлкүн дагы телевизиондук вариант кылып чыгарып ала турган ниеттемин. Эгер андай чыгарып ала турган болсо, биздин кудулар үчүн да чоң мүмкүнчүлүк болот. Ошондо мындай кыска күлкүлөрдү тартып алсак болот. Ошого мисалы мас келет да тең деп сени элестетип атам, келип келип эле анан үйүн такылдатат да. Такылдатса анан так деп турган шай кетип эле өтө мас экен, уктап калат экен да. Билесиң, бирок калп эле күлүп кой аягында. Такылдатып уктап калат экен, анан бир маалда эле уктап алса эртең менен эле аялы жумушка кетейин деп ичинен чыгып эле жакшынакай жазанып алып эшик чыгайса ачылбайт дейт. Күйөөсү уктап калган сыртынан. Ичинен аял такылдап так дейт, анан бир маалда күйөөсү ойгонот экен анан. Бул ким десе, аялы, ой, мен Айна. Кайсы Айна? Ой, мен аялың Айна. Айна? Саат канча болду? Саат деген эртең мененки саат 8 болду, 8 десе. Атаң осу кырайын. Эртең мененки 8ге чейин сен каякта жүрөсүң деп коет. Баратан сыртында жатып алып. Өз эшиктин сыртында. Бар экен бирок. Жакшы болуп турат да. Эмесе сен анан мен. Мас жөнүндө айтсаңыз. Мастан таппай калбайт окшойсуң сен. Мас жөнүндө өзү кызык окуялар көп болот да мастарды. Мас күйөөсү чайханада чай ичип отурса, аялы баласына арзан. Бар атаң айтчы. Арак ичип отура бербестен үйгө продукт алып келсин, нан алып келсин, чай алып келсин. Анан өлө турган болуп эле жыргаап отуруп алып эле арак иче бербестен бар айтып кой десе, ата баласы барып турган чайханага кирип турган. Апам айтып атат, сизди жыргаап жүрө бербестен, жыргаап арак ичип жүрө бербестен үйгө продукт алып келбейсизби деп апам айтып атат сизди десе, жанында жолоолоруна баласын кармагала деп кармата коюп эле оозуна зордуктап эле арак куюп берсе, баласы ичип алып эле, кичине ичип алып эле, "Уй, аябай ачуу экен" десе, "Көрдүңбү, мен жыргаганыман ичип аттырмын" деп коет демиш. Мен дагы сага окшоп алкаш болбосом да арак жөнүндө айтып коеюн. Аялы күйөөсүн ичкенен аябай тажат экен да. Келин бала да. Тажайт экен дагы. Айтат экен, "Ильяс, алтыным, ичпей келчи, суранам, сен элге көрүнүп калган адамсың. Жакында ар бир айында 6-сы башталат. Ичпечи, интермедияга шылтоо ичип жүрөсүң." Дес анан Ильяс айтат экен да, "Болуптур жан, мен экинчи ичпейм. Жакшынакай байнага чыгып сооктуруп, экөө убадалашып турган 2 күндөн кийин кайра жумушка жиберет экен. Жумушка жиберсе кечинде кайра баягы Ильяс дуп болуп келет эмеш, баягы шляпасын чоң костюмун кийип алыпчы. Дуп болуп келсе, аялы, "Эй, сен эркек деле эмес турбайсыңбы? Сөзүңө турбайт экенсиң го. Сен экинчи ичпейм дебедиң беле?" десе, Ильяс айтат эмеш, "Мен сөзүмө турдум. Биринчи Талас ичти, экинчи Болсунбек ичти, мен үчүнчү иштим" деп коет дейт. Калай десе сен? Мастар жөнүндө айт, мастардын деле авторитетин төгөрбөй эле жашоодо өзү кызык окуялар аябай көп болот дегендей. Жанагындай кошоматчылар деле көп болуп кетти заманда азырчы. Жумушка жаңы кожоюн которулуп жумушка келсе, бирөөсү аябай ушунчалык кошоматчы экен. Кожоюн, сиздин келгениңиз жакшы болду. Сиз келип биздин иштерибиз жүрүшүп жакшы болуп кетпеди. Мына кресло дагы сизге аябай жарашып турат. Мына кийген костюмдарыңызды айтпайсызбы? Сизге эле тигилип, башка эч кимге жарашпачудай деп атса, жана кошоматчы начальникке кожоюнга жагып кетип турган. "Сен аябай мага жактың. Бир күн аңуулоочулукка эс алганы барам, ошондо сени айтып алайын. Эртең жөнөйлүчү айтып алайын, жүр, макулбу?" деп алып алыптыр жана кошоматчыны. Алып алса жанында кошоматтап жүрүптүр, мылтык менен ушундай жүрсө,
жана кошоматчы талдын түбүндө түлкү жатканын көрүп калыптыр. Түлкүнү көрүп калып эле кожоюн түлкү жатат, атыңыз десе, жана кожоюн деле тарс деп эки жолу аткан экен, түлкүгө тийбептир да. Жана атып алып деле кожоюн деле атып алып деле жана кошоматчыны карап кандай болду тийдиби десе, жана тийбей калды десе уят болчудай, неудобный болчудай, жаман көрүнүп калчудай, эмне дээрин билбестен жана кошоматчы биринчи жолу көрүшүм өлүп калган түлкүнүн качып кетип атканын деп койтмуш. Ушунчалык кошоматчы экен. Ушунчалык күчтүү кошоматчы экен да. Жакшы, алга карай эми тамашаны дагы улантабыз. Жакшы күлкү болду, жакшы күлкүлөр тартууланды деп ойлоп турамын. Дагы мен да бир нерсе айткым келип кетти. Муну Instagram баракчама да илгери жүктөгөм. Бала кезимде уккам Чапаев жөнүндө. Эми бул баягы илгерки заманда азыр бизге дин келип калып, көптөгөн күнөөлөрдөн арылып калды. Элибиз журтубуз туура жолгонду басып дегендей. Кыскасы, ыраазычылыгыбыз жараткан Кудайга, анан ушул Абдышүкүр ажыга, Шубак ажы устаздарга чоң рахмат. Чындап эле коомду оңдоду, элди оңдоп атат дегендей себепкерлик абдан чоң. Жараткан Алла Таалам ыраазы болсун. Мурда да мындай окуялар көп болгон айыз убагында. Бир айылдан жигит келет экен да. Шаардын айланасындагы эле айылдардан болсо керек, шаарга жигит келет экен. Аялы эмес жакшы көргөн кызы бар экен да. Анан келип атын эшикке коюп коет экен дагы. Уккансың мындай эле. Мындай аягында күлүп кой, укпаптырмын деп күлүп кой суранчы. Сиз анекдотуңузду баштап атканда, күлкүлүү окуяны баштап атканда эле сиз кабарын берип отурбайсызбы? Мен чындап эле укпаган экенмин азырчы. Азыр жобунду көрөсүң, уккансың. Мен башын башкача айткан үчүн неметпей атасың да, эстей албай атасың. Анан баягы кыз 4 этажда жашайт да. Кыздын балконун тушуна коет экен, аябай өзү дагы чабан дес, мындай атка шамдагы кыргызды кыйын жигиттерден экен да. Анан эгер күйөөсү келип кала турган болсо, балкондон секирип кетем деп, шап минип алып кинодогу эле дыгдык деп чаап кетем деп, балконго жана акылдуу экен, ата туруп турмак. Мурда да болгон экен, талай болгон да бул нерсе. Анан кирип кетет экен. Кирип кетип анан бир маалда жамгыр пыттырап жаап атат экен дейт. Анан эшик такылдап калат экен. Эшик такылдап калса аялы күйөөм келди, эми соок албайбыз, мындай кылбаш керек эле, эми эмне кылам, мына бул дүйнөдө да азабын тартат турбайбызбы, эми эмне кылам деп анан айласын таппай атса тиги, эчтеке коркпой эле кой, мен бар жайында деп фук деп балкондон секирип кетет экен, тиги артынача секирип кеткен. Жакшы болбоду деп анан баягы аялы барып, жазаны эчтерсең билгизбей, күйөөсүн жылы тосуп алайын деп эшикти ачса, баягы баланын аты дейт. Шефке айтып коесузбу, жамгыр жауып атат, подъездде эле туруп турайынчы дейт. Албетте мунун баардыгы тамаша. Эгер ашыкча кетсек кечирим сурайбыз. Кагаз короп айтканым ушунча болду. Кагаз короганыңызча так экенсиз. Анан дагы ушундай анекдот айтып коеюн, мындай кылбай жүрсүн деген ниетте. Да бир мага окшогон бирөө, мен эмес, бирок мага окшогон. Кудай сактасын. Мага окшогон. Сиз эле окшойт. Баштан өткөндү айтпай атасызбы? Мага окшогон бирөө үйүнө келет экен. Бул мен болуштан Кудай сактасын. Анекдот бүткөндөн кийин сен деле айтасың. Байке жаңылдым жаздым депчи. Үйүнө келсе эле, үйүндө түнчүндө да келсе, гастролдон бул деп кайда келсе, үйүн ачып, өзүнө ключ бар да, ачып кирсе эле килтейген туфли турат дейт. 48 размерчи. Анан дугу түшүп калат экен, акырын кирип барса эле килтейген эркек телевизор көрүп отуруптур да. Анан ал эркек көрүп калды, ордунан туруп келип туруп, шап жакасынан кармап келип туруп, сен Анаранын күйөөсүңбү дептир да. Ооба, мен ошонун күйөөсүм, менден башка күйөөсү жок, бирөө эле күйөөсү калат. Жакшы, бас кухняга кир деп, кухняга киргизип туруп, тегерек кылып чийет экен да. Боор менен тегерек чийип туруп, момундан чыксаң өлтүрөм, уктуңбу? Эртең менен кечейин. Мен кетип алгача могу сызыктан чыкпайсың деп, ордодай кылып тегерек кылып сызып койгон экен. Анан ал күн өтөт экен. Эртең менен болгондон кийин баягы сызыктагы үйдүн ээси, аялдын күйөөсү досторуна мактанып атат дейт. Кече бир шундук окуя болбодубу? Үйгө келсем 48 размер килтейген ботинке туруптур. Мен да жигитмин, эркекмин. Анан мен кухняга алып келип, чакаман кармап келип, анан чийип туруп, момундан чыкма деп, өзү мен жаткан бөлмөгө кирип кетсе болобуз. Анан эмне болду? Анан тегилбанды баягы кыздар койду деген. Эмне жанчып салдыңбы? Эмне тепкилеп салдыңыз? Уксаң сабыр кылып, алар менин үйүмдө бөлмөмдө жатканда мен сызыктан 2-3 жолу кирип чыкмадымбы деп коет.
Албетте бардыгы тамаша, урматтуу достор. Бизде бүгүн Күлкү мүлкү программасы жүрүп жатат. Биздин Күлкү мүлкү программасы ачылганына бүгүн 1 ай 1-күн. Ошондо биз 88 жана 5 жаштыгында Марал радиосунда күн сайын дүйшөмбүдөн жумага чейин иш күндөрү, тактап айтканда 2ден 3кө чейин, таңкы 7ден 8ге чейин сиздердин кызматыңыздарда болуп жатабыз. Эмесе кызматыбызда бизде бүгүн конокто Беш тапандын дагы бир куудулу, аксылык жигит, жакшылык жигит дегендей Ильяс Иманалиев конокто. Апаларыбыз жөнүндө бир тамаша. Баласын үйлөнбөйсүң, ушул убакка чейин жүрүп, ушул күнгө чейин жүрүп, эч үйлөнө элексиң, досторуң үйлөнүп бүттү. Сен качан үйлөнөсүң десе, үйлөнөм апа. Үйлөнө турган кызым жакында туулган күнүмө чакырам. Ал өзү жалгыз келгенден уялат. 2-3 подружкасы менен чогуу келет. Ичинен өзүңүз табып алыңыз, сизге сюрприз ошол. Келиниңиз кайсы экенин табып алыңыз, сюрприз. Десе, макул дептир. Туулган күнү келиптир, жана кыздар келиптир, подружкалар менен чогуу келиптир. Анан бала келип алып апасынан айтатмыш. Келиниңиз таптыңызбы? Кайсынысы келиниңиз десе. Ол ортодо отурган сары чачтуу келин окшойт десе. Таппадыңызбы? Каяктан билдиңиз десе. Ошону көрсөм эле жиним келип атат да деп койдумуш. Бали. Кайнененин камыры. Жакшы. Эмесе алга карай дагы. Алга карай дагы эмне? Чачтыке. Не болсо? Кызык окуялар. Эми эки ары урушуп кетиптир дейт болобуз эми кой андай кылды. Кызык окуялар көп болот дегендей. Бир катташпай жүргөн бир алыс бир досум бар деп Баткенде. Көптөн бери катташпай үйүнө барып коеюн деп бир той менен барып, эми атайын келип калдым, учурашып коеюн деп үйүнө кирип, бири-бирибиз менен алакпалдашып сурашып калдык. Анан сен үйлөндүм, канча балалуу болдуң? Мен мынча балалуу болдум деп. Адан сурасам, канча балалуу болдуң десем, 2 балалуу болдум деди. Молодец. Балдарың каякта десем, көчөдө ойноп жүрүшөт. Аттарына көңүл буруш керек экен да дейт. Негизи өзү жактырбай экен. Балага ат коюп атканда атка деле көңүл буруш керек экен. Аябай необычный аттар экен. Мен жаман таң калдым. Аттарын уксаң гүлүп жыгылып каласың деди да. Эмне ат койдуң десем, кичинекей баламдын атын Молодец деп койдум деди. Кой. Дедиле, эмнеси күлкүлүү эми? Күлбөйм деле, эмнеси күлкүлүү эми? Эмнеге Молодец деп коюп койдуң дедиле. Эч бир эме кылбайт. Каякта жүрсө дагы мактоо болуп келет дайым эле. Мына мектепте деле айнекти сындырып койгон экен. Молодец, айнекти сындырып койдуң деп айтышты дейт. Жатып алып аябай күлдүм. Экинчи балаңкы эмне деп койдуң дедиле. Экинчи балам бир аз мындай бошоңураак, мындай бошоңураак эле, өмүр бою эле ар кимдин колунда иштеп кетет экен. Ушу бир ниетин, тилегин мындай эме кылып коеюн деп туруп, атайын кичине чоң баламдын атын Кожоюн коюп койдум дейт. Бирөөнүн колунда иштесе деле Кожоюн деп колат экен. Атты ошондой коюп койдум дейт. Жакшы. Күлүп келдим эле. Ошону айтып коеюн экен. Айтып коюп келейин десең, кетериң аз убакыт калыптыр, эмесе биз менен чогуу болуптур. Эмесе урматтуу угандар, Күлкү мүлкү программасында биз сиздер менен чогуу болуп жаткан чагыбыз, ачылып кетсин багыбыз. Азыр болсо биз эски эмес жаңыбыз. Алдыда Жакуттан жамак рубрикасы, бизге телефон чалуулар бар бекен, жок бекен, жок болсо да ырдай берем, бар болсо да ырдай берем. Көңгүчө ырдай беришибиз керек. Ошентсе дагы бир жолу телефон номерибизди жаңыртып коелу. 0312 68 06 0 adashıp kettin 6 eкен. Жакуттан жамак рубрикабызды болсо баштадык, урматтуу достор. Кимдегин бизге телефон чалып, буйртма бер, буга ыр жазып бер, тиге ыр жазып бер деп тамашалашсак болот. Албетте биз төкмө акын эмеспиз, жамакчы дагы эмеспиз. Бирок бир аз жөндөмүбүз бар. Тамашалуу кылып, тамаша иретинде ыр жазып берет элек. Эмесе алга карай кеттик. Телефон чалуулар жок, демек баштадык. Рахмат десең. Ай, жакшы да коёш. Күлкү мүлкүнү баштап алдык, менде такыр арман жок. Куудулдардын баарын чыкырдым, пашты деле эми калган жок.
Semistер келгенде телефондор тынбай теле эфирде. Эки арык бир чыкканда эч ким бизге чалган жок. Эки арык жырдайбыз, экөөбүз тең ырдайбыз. Чалбасаңар телефон, кимиңерди кыйнайбыз. Телефонго чалгыла, бизден кабар алгыла. Азыр болсо эфир бүтөт, короче жакшы калгыла. Эртең дагы чыгабыз, эртең дагы кылабыз. Кагылайын угарман, 88 жана 5тен бизди угабыз. İlyas geldin konoko, aylандыңбы жомоко. Алкаштын ролин ойнойм деп кирип кетпе камоко. Бары болсун тамаша, олтургула жанаша. Балким көп каттар келгендир, Жакут эсеместиң эй караса. Кол чаап койсоңуздар. Рахмат достор, эмесе телефон чалуу барбы? Алло. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, куш келипсиз. Чоң рахмат. Абдан маанайыңызды көтөрүп, сонун алып баратасыздар программаны. Биз мындан да кыйын болчубуз мурда. Рахмат, атыңыз ким? Атым Өрүс. Аха, жакшы. Кош, угуп атабыз. Кандай сөз айтсак болот? Мындай ошону кошуп ырдап кетесизби же убакыт бүтүп калдыбы? Жок, кошуп кетем, аз калды, 5 мүнөт калды. Менин атымы кошуп ырдап кетсизби? Каяктан болосуз? Бойдоксузбу, үй бүлөлүсүзбү? Бойдок элемин. Анда, Ильяс да бойдок анда десең. Болуптур. Атыңарды айтып кетсеңиз. Ырыс, Өрүс. Аткарылбай кантип калсын сунушум. Жамак кылган рубрикада бул ишим. Сага арнап ырдап берем атың атап. Жүрөгүңө жагар бекен ырысым. Атыбызды кайсыл жерге жайдыңыз? Бир аз сүйлөп эдин саңаспы билбейм, тез эле тайдыңыз. Кубанычта болдук ырыс карындаш, Ильяс экөөбүзгө сиз эле чалдыңыз. Арыктарга сиз эле чалдыңыз. Билбейм кантип токтойсуз, ырдап биз менен кошо боздойсуз. Бизге чалган сулуу кыз, сиз даңарык окшойсуз. Чоң рахмат достор, баардыгы тамаша. Ырыс карындашым, албетте убакыт аз болсо дагы, 1-2 куплет болсо дагы сиздерге белек кылганга аракет кылдым. Тамаша ырым